Анан алын жибигенине дагы мен айтып коюшум керек, сөзсүз түрдө Шавкат Мирзиёевдин дагы эмгеги бар, зор. Ал кишиге айтып атып, мына эми чече турган киши келип отурат, биякта чечип ал эми. Кийин дагы кандай болот, кандай билесиң, эми уступкага баргын эми деп атып анан жибитип макул кылып анан ошентип отуруп анан кийин чечип алдык. Өзбекстандын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев дагы өзү мындай активдүү, анан ушу Борбордук Азияны мындай жакындаталы деген бир лидерлердин бири да. Ошондуктан ал дайым айтып жүрдү да, кыргыздар менен тажиктер силер келишкиле, силер мындай бу чек арадагы мындай конфликтти токтоткула. Эгерде силерде конфликт боло берсе, бизге эч кандай инвестор келбейт, биз кандай эч кандай турист келбейт. Анткени стан деген сөз баарыбызга тарайт. Алар түшүнбөйт, Кыргызстанбы, Тажикстанбы, Өзбекстанбы же Казакстанбы. Стан дегенди уккандан кийин бизге эч ким келбейт. Ошондуктан силер мындай жакындашкыла, сүйлөшкүлө деп да өзү айтып жүрдү да.